Туғандар, строй магазин иштетем дегендерге $65.000 даяр уже содасы жүрүп калган 5 жылдан бери иштеп аткан строй магазин бизнеси мына ушул сатылат. Жер арендада экен. Мына ушул көрүп турган нерсенин бардыгын ушул жердеги ээси мээнет кылып таап $45.000-50.000 товарлары дагы бар экен. Мен учурда Бишкек шаарынын батыш тарабы Агордо 3 конушунда турам. Мен турган көчө бул көрүп турганыңыздарда Элмирбек Иманалиев көчөсү, тетерден Зайырбек Ажыбаев көчөсү кесилишет. Агордо 1 болуп калат ылдыйы. Агордо 1 менен Гагарин менен түп-түз келип туруп, Элмирбек Иманалиев менен өйдө тарапка көтөрүлүп чыксаңыздар, Ажыбаев көчөсүнөн өтсөңүздөр эле, бир 100 метрден кийин оң жакта Айбике хозтовар буюмдары дейт мынакей. Бир чекеден сиздерге көрсөтүп бере берейин. Бул жакта болсо мынакей көрүп турганыңыздардай саман, бул дагы стройкага керек, баягы ылай дубал кылгандарга, ылай чатырга ылай баскандарга керек болот. Бул жакта болсо мынакей цемент, бир канча тонна, бир 4-5 тонна цемент бар экен. Бул жакта 40 тонналык контейнер. Баягындай аренда инструменттерди бергенге болот экен. Бул жерде мынакей мешалка турат. Стройка керектүү мындай хамуттар бар экен. Бул жака цементтерди да жыябыз дейт. Анан инструменттер, майда чүйдө нерселерди ушул жака жыйылат экен. Так, бул жакта болсо мынакей экинчи чакан эмесинде, навесинин ичинде бул жерде арматуралар турат, шестерка зымдар турат, уголоктор турат, томолок турбалар, 4 бурчтук турба, баягы дарбазанын турбалары. Кыскасы, арматура темирлери ушул жагында экен. Так, андан кийин өтсөңүздөр, кетмен күрөк чакалары, бул жагында сеткамак, пенопласт, бул жагында болсо мынакей шыпыргылары турат, профилдер, мунун да утеплителдер турат. Кыскасы бардыгы бар экен. Электроддон тарта ошол базарда көргөн бүт стройкага керектүү нерселердин бардыгы ушул жерден табылат мынакей. Бул жагында тряпкалар турат, мык, шуруп, леска, бул жагында суу чача турган турбалар, даже занавесканын турбаларына чейин полный алып келип коюптур. Тугандар, бир күндө 40 000 сомдон 100 000 сомго чейин соода болот экен. Караңыздар. Бул жакта мына эмеге сантехникага керектүү пластик слив турбалары, суу турбалары бүт бар экен. Клейлер, бул жагында пленкалары, бул жагында линолеумдер турат мынакей. Менен баягы товарларны бир мындай айтып кете берейин дейм да сиздергечи. Бул жакта керектүү мында чачмайлар бар экен, клейлер бар экен. Дасторкондор турат, бул жагында мешоктор турат, клейлер турат, хамут, бул жагында болсо мына үрүүнүн шлангалары турат, включатель, розеткалар турат. Бул жакта дагы мына караңыздар, толтура товарлар бар экен. Бир монтип көз чаптырып көрсөтүп кете берейин. Өзүңүздөр көрүп аласыздар. Шуруптар турат, суу чача турган, перчатканын түрлөрү, электричествонун хамуттары турат. Бул жакта мындай пластик баягындай кабель, электричествонун кабелдери турат, валиктер мынакей. Бул экинчи эле катары. Дагы бул жакта 2 катар бар. Анан тугандар, ичинде мындай бир бош помещение бар экен. Бул жашаганга болот дейт мынакей. Баягы анча-мынча балдарыңыз менен келип иштесеңиздер дагы, кышкысын печка жагып коесуздар, жайкысын бир жер салкын экен. Азыр ресепшн бул жакта баягы кассасычы. Бул жакта мынакей электричествого керектүү проводдор турат, эшиктин замоктору бар экен, сместилер бар экен. Эми бул жерде тугандар $45-50 товар. Эгер дагы бир 100 000 салсаңыздар, оборот да чоңойот экен, доход да чоңойот. Бир сезондо бир $15-20 000 тегерен доход бар деди. Эми сезон билесиздер, күн жылып баштагандан баштап күн сууганга чейин бул строй магазиндин сезону түгөбөйт. Так, бул жакта сваркага керектүү баягындай отоплениянын турбаларына керектүү мондай угольник, переходник, тройниктери бар экен. Төрүндө болсо болгарканын тиштерин көрүп турабыз. Бул жагында болсо мынакей теше турган, баягы эшик теше турган сверлолор турат, шпательдер бар экен бул жагында. Шыбай турган баягы эмне деп коет, андава деп кое беле. Бул жагында болсо мынакей турбалар. Кыскасы тугандар, даяр бизнес. Кызыккандар анда аракетиңиздерди кылыңыздар. Бул жакта сантехниканын буюмдары турат. Казандар бар экен мынакей. Даже мына эмелерге чейин, тасолдорго чейин турат, караңыздар. Бул жакта краскалар, клейлер бар экен, пена, скотч, бумажный, беркиндей скотчтор турат. Бул жагында шуруптар турат мынакей, шкуркалар бар экен. Бул жагында болсо мына ОСБ 2 түрү, изоверлер, шыпыргылар, сеткалары мынакей. Бүт бар экен да, караш тугандар. Эгер ушул бизнести алып иштетем дегендер болсо, чалып байланышыңыздар. Ана айтып турган нерсе, бүт жагында камералар бар экен. Сыртында дагы, ичинде да бүт камералар бар. Здание арендада тугандар. Мына эмесичи, местасы арендада. Зданияны ушул 2019-2020 жылдардан баштап түптөп, азырга чейин иштеп, мына ачык, эртеден кечке чейин ушул жер иштеп турат экен, постоянный. Бир күндө 40 000 сомдон 100 000 сомго чейин доходу бар деди ээси. Мен азыр камерасында көрсөтүп коеюн, монитор турат, постоянный камера наблюденияда. Эгер иштетем десеңиздер, бул жерде жашап туруп дагы иштетсеңиздер боло берет. Мынакей монитор турат. Бул жерде баягы 24 саат постоянный көзөмөл бар экен.
Эми 65 000 доллар да туугандар. Бизнес, даяр бизнес. Бүт өткөрүп берет. Арендасын төлөп эле иштете бересиздер. Толук маалыматты сиздер ээси менен сүйлөшсөңүздөр болот. Бүт сиздерге түшүндүрүп берет. Даже келип ушул жерде иштеп аткан жерден, соода болуп аткан жерден көрүп кетсеңиздер болот. Мына автобустук каттам бар. Ылдыйга мектеп салынып атыптыр, домдор салынып атыптыр. Бул жакта билесиздер, стройкалар бүт элек. Дагы эле болуп атат. Бул жак агордо бул жагы да чоңоюп атат, бул жагы да чоңоюп атат. Кыскасы стройка постоянный бар. Өткөн клиенттер биринчи линия туугандар, асфальт көчө, маршруттук каттам, автобустук каттамдар полный бар. Бул жагына аренда инструменттерди кылып койсоңуздар болот экен. Кыскасы кандай болсо дагы акчаны жасаш керек туугандар. Эгер кызыктуу ушул сунуш болгон болсо, анда экран астында номерлер жазып койгонбуз. Эгер сиздер Instagram, TikToктон көрүп аткан болсоңуздар, анда эменин астында мына ылдыйга описанияга жазып койгонбуз. Ошол жерди басып кирсеңиздер, эгер YouTube боло турган болсо, видеонун ичинде номерлер турат, описанияда да номерлер коюп койгонбуз. Жалпы 65 000 доллар плюс арендасы. Арендасы эми мындай жагымдуу эле сумма экен, аз эле сумма. Ээси менен сүйлөшүп, арендасын өткөрүп берет, өзүңүздөр иштете бересиздер. Ушул бойдон, ушул жерден улантып, кассасыны, полный бюджетин өткөрүп берет.